Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Кезекте ачык микрофон программасы. Студияда сиздер менен мен Улук Памирова. Албетте жалпыңыздардын бүгүнкү жазыңыздар менен куттуктайм. Негизи эле быйылкы жаз Баткенге өтө берекелүү келди. Анын ичинде өзгөчө Саламга да берекелүү болду окшойт. Анткени эртеден бери бизде куттуу студиябызда биринчи апалар, андан кийин болсо АКШнын элчиси, Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу, азыр болсо түштөн кийин бизде жылдыздар конокто. Дал ушул жылдыздарды дайыма жаздын алды менен адатка айлантып алып келип жүргөн продюсер Эрлан Шугурбеков конокто. Саламатсызбы, Эрлан? Саламатчылык. Бул сапар Эрлан бизге Кыргыздын патриот ырчы жигиттеринин бири, дайыма чыныгы кыргыз жигитмин деп ырдап жүргөн жигит Добурду алып келиптир. Добур, кош келипсиң Баткенге. Саламатсыздарбы? Рахмат. Албетте жазыңыздар менен, бүгүнкү алгачкы жаз күнүңүздөр менен маанаңыздар кандай жаңылыктар менен келдиңиздер? Жакшы, мана абдан жакшы атат. Негизи жылда эле биз ушу турнирибизди ушу Баткен жергесинен баштайбыз. Жылда 4 жылдан бери ушу 1-мартты Баткен жергесине алабыз да, шаарын. Ушу концерт берип. Биз ушу 6 жылдан бери Наша пиво компаниясы менен ушу Кыргызстан боюнча 100 концертти пландаганбыз. Ошонун ичинде биздин алтын болгон апаларыбыздын баарын майра менен чакырып, чакыруу кагаздар менен ушундай канчалаган апаларыбызга подаркаларды тапшырып келатабыз. Бул да мына 26 февралда башталган. Биз ушу кыргызстандык биздин Тажикстанда жашаган биздин кыргыздарыбызга концертте коюп келдик. Кечээ коюп келдик. Абдан ушундай элдер сагынып, эл ушундай көп болуп аябай ыраазы болду. Аябай кубанычтуу болдук. Кечээ Добурда сыртта жүрсө эле балдар ушундай артынан жүгүрүп, ушундай бир сагынычтар бар экен да. Ошондуктан быйыл ушу маселени ушу биздин алыста жашаган Тажикстанда, Өзбекстанда, Казакстанда жашаган биздин кыргыздарыбызга концертти быйыл баштадык. Кудай буйруса. Аябай жакшы. Тажикстанга барып коюп келипсиңер да? Барып келдик. Ал жакта жакшы да алар. Жакшы, маанайда тосуп алып ушундай элдер сагынышып, элдер концерт бүтсө да кетпей ушундай жакшы күндөр болду. Абдан кубанычтуу болдук да. Анан кечээ да Тажикстандагы Аксайында кыргыздарга барып келдик. Аяктан да элим ушунчалык почти айылдын баары эле көчүп келди окшойт. Ушундай. Анан биз менен чогуу жүрүп атат ал турнирибизде Супер Гудул Күмөндөр Абылов агайыбыз, Дайыр Исмадияров, Добур чыгып кызыктуу жакшы концерт өтүп атат буюрса. Жакшы. Добур анда биринчилерден болуп Тажикстанга жолду патриоттук сезимдер менен ачып келген турбайсыңбы? Ал жакта жашаган биздин кыргыздардын рухун, духун көтөрүп дегендей айтып берсең, кандай сезимдер болду? Рэпти кандай кабыл алышты? Албетте, аябай сонун концерттин башталышы менен эле буйруса концерттер жогорку деңгээлде өтүп атат. Биз өзүбүзгө да жагып атат, менин оюмча элге да жагып атат деп ойлойм. Биз болсо болушунча өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды баштан аяк тартуулаганга аракет кылдык. Акыркы чыгармаларды, эски чыгармалардан аралаштырып, концерт эң мыкты деңгээлде өтүп атат. Эрлан байке айткандай, биздин кыргызыбыздын эл артисти Күмөндөр Абылов атабыз менен чогуу жүрөбүз. Дайыр Исмадияров досубуз менен жүрөбүз. Жакында мына Назира Жетигенова эжекебиз келатат. Концерттер буйруса мыкты деңгээлде болот. Кубан Алимов агабыз да келет. Шыгылып аябай биз деген оружиябыз дегендей даярдап алып концертке микрофондорубузду даярдап алып, чыгармабызды даярдап аябай сонун концерт көрсөткөнү дайынбыз жана болуп келатат. Баса ардактуу радио каармандар, дал ушул мезгилде 036-22 шаралык байланыш менен 502-05 телефонуна чалсаңыздар болот. Чалган кызыктуу суроого дагы сөзсүз түрдө бүгүнкү концертке чакыруу билет ала аласыздар. Андыктан чалыңыз.
036 22 шаралык байланыш 502 05 биздин түз байланыш деп айтып кое берейин да эми Эрлан. Чакырабыз бүгүн аял заттары майрам болуп атса, кантип биз подарок бербейбиз. Бүгүн жакшынакай жакшы суроолорго, жакшы мемелерге биз бүгүн чакыруу концертине кагаз беребиз бүгүн. Ошондой эле Facebook'тан, Instagram, Одноклассникиден жана Салам Медиа деп YouTube каналдан дагы суроолоруңуздарды берсеңиз да болот. Добур айтсаң, азыркы учурда аябай эле мындай элдин табитин табыш кыйын болуп калды окшойт, Анан бирок сеники өзгөчө жанр да. Негизи сенин кимдер үчүн жазасың ырларды? Кимдерди мындай аудиторияң ким дейм да, кимдерди билесиң? Канча жаштан канча жашка чейинкилер? Мен ачыгын айтсам, кыргыз элибиздин ар бир муун үчүн жазабыз. Жаш муун, улуу муун, орто муун, мисалы башында баштаганда, жаңы баштаганда патриоттук чыгармалар менен баштап, биздин патриот жигиттерге, спортчу жигиттерге жана ошондой эле мекен сүйгөн ар бир ата уулу үчүн жазып, андан кийин дагы маанайды көтөрө турган ырларды коштук, ата энелерибизге арнаган ырларыбызды коштук. Ошентип атып, кичинекей биздин кичинекей көрөрмандарыбыз үчүн, угармандарыбыз үчүн да өзүнчө чыгармалар чыгарып турабыз. Азыркы убакка чейин мен угуп карап көрсөм, бир сахнага чыкканым бир 15 жылдын тегереги болуп калыптыр. Андан кийин ошондон бери эсептесем, баардыгына жазылыптыр ырлар. Жакында эле мисалы ата энелер жөнүндө эң башында ата энем жөнүндө чыгаргам, кийин бара апам жөнүндө чыгардым. Анан кийин да байкап көрсөм, карындашым жөнүндө да чыгарыптырмын, агалар жөнүндө чыгарыптырмын, атам жөнүндө чыгарып элеккем. Жакында эле ата кем деген да ыр чыгардым да. Ал рэп стилини анда баштабайлыбы, бир угуп көрбөйлү? Эксклюзив Салам радиосунда жандыгын менен добур биринчилерден. Ал деген эксклюзив болуп турсун, себеп дегенде биз аны дайындап атабыз. Бүт баарын дайындап туруп, аябай жакшы өзгөртүү жерлерин өзгөртүп, анан кийин жакын арада бул эксклюзив жаңылыктардан болуп турсун деп атам. Сактап ата турбайсың, Сары майдай. Клип даярдап атабыз. Анда кандай бир жандуу окуп бербесең болбойт го рэпти? Макул. Жана патриоттук чыгармалардан деген сыяктуу бир көптөр уга элек бир саптарын окуп берейин. Эмне болбосун бул жашоодо баары сонун болот. Эмне болбосун кубанычка ар бир күнүң толот. Өйдө көтөр көңүлдү. Эмне мынча төңүлдүң көтөрүлө. Эмне болбосун бул жашоодо баары сонун болот. Эмне болбосун кубанычка ар бир күнүң толот. Өйдө көтөр көңүлдү. Эмне мынча төңүлдүң көрүнө элек жатып араң бери оң күлүңдүң. Көтөрүлөт элим көкөлөй текчери мага керек сенин бир гана ишеничиң. Күтпөгөн күн санап үлгү бол өзүң сабак керек болсо үлгүнү сенден чоңдор алат алгага дам сөрө чөкпө барга көппө өзгөдө улутуңдун кадырын чачып төкпө. Ышыгып бир эски чыгармалардан бир сөздөр унутуп коёт. Айда дайындап берем. Браво, чоң рахмат. Негизи эле добур айтсаң, биздин жигиттер, патриот кыргыз жигиттерди кандай болуш керек биздин кыргыз жигиттерин? Патриот деп кимди элестетесиң? Сен өзүңдү дайым айтып келесиң, мен чыныгы патриотмун депчи. Чыныгы патриот ал ким, кандайча мүнөзгө ээ болот? Мен ырларында мен патриотмун деп төш кагып айтпайм. Мен ошол патриот жигиттер жөнүндө ырдайм. Баарын патриоттуулукка чакырып ырдайм. Анан өзүм болсо, мисалы, мен патриотмындаймын деп эч бир сөзүмдө жок. Бул болгону гана патриоттук чыгармаларды ырдаган үчүн ушундай атка конуп жатабыз. Бирок ал деген бир өтө мактаныч же болбосо аша чабуу болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бизде патриот адамдар ар бирибиз патриотпуз. Себеп дегенде биз өз өлкөбүздү жандап жүрөбүз, өз өлкөбүздү сүйрөйбүз. Ар ким өз кесиби, сиз мисалы журналистсиз, ушул журналисттик жактан мисалы карабайсызбы, ушул Баткен жергесинде студияңыздардан эле байкаса болот, кандай сонун бир акыркы техникалар менен сиз өзүңүз дагы кычырап, сонун ведущий болуп, алпарычы болуп отурасыз. Анан кийин сиз ушул кесипти эң мыкты деңгээлде башкалардан да мыкты болуп
ошол элге таанытсаңыз ушул кесибиңизде сиз бул патриоттук салымыңызды кошуп атасыз. Себеп дегенде сиз Кыргызстан үчүн салымыңызды кошуп атасыз, журналисттердин атынан. Мисалы биз болсо ырчылык жактан, балким биздин ырчылар чет өлкөгө барып фестивалдардан жеңип, дагы бирөө болсо би жагынан, күлдүргөн жагынан, же болбосо ушул эле рэп аткаруу жагынан сен бир салымдарды кошсоң болот. Биздин эле мисалы спортчу жигиттер көбүнчө угуп калам, көбүнчө интернеттен көрөм, телевизордон көрүп калам, менин чыгармаларым менен да көп чыгып жүрүшөт. Анан бул дагы кичинекей болсо да бир чоң салым деп ойлойм. Чындап эле сен мына окуп баштаганда эле мындай аябай сезимдер пайда болот экен. Чындык эле кыргыздыгына мындай ойгонот да ар бир сенин ошо ыр саптарыңда деле окуп аткан сөздөрдөчү. Кайсы мезгилде сага жаралат көбүнчө? Бул жаралуу кандай десем, сен Негизи биринчи эстесең канча жашыңда жаздың эле ушуну? Анан кимди эми сөзсүз бирөөдү туурайсың, биринчи туура бирөөгө окшошкуң келип окуп баштаган. кичинекей кезимде Децилди укчумун. Раматтылык жакында эле кайтыш болуп кетти, бирок кичинекей кезибизде баарыбыз тең ошол муундардан болчумун. 2000-дин башы. Анткени бул рэп окуп негизинен эле баягы жаш балдарга мүнөздүү деп эсептейбиз да. 16 жашар, 14 жашар азыр эми сен жашың деле чоң жигит болуп калдың дегендей. Анан дагы эле рэпти окуп атасың да. Демек буну сен сүйөт экенсиң да ушундай окуу. Башкача жанрга өтөйүн деген оюң барбы же? Бул деген рэп биз үчүн негизи рэп чет өлкөдөн келген, же болбосо бизде кыргыздарда илгертеден бар деп аябай мындай спорный суроолордон да. Муну сен рэп менен көптөгөн жүрөгүңдөгү көйгөй болобу, сүйүнүч болобу, же болбосо кайрылууң болобу, ыраазычылыгың болобу, ошол ичиңдеги саптарыңды элге жеткире аласың да. Ал үчүн сен сөз түрдө бир музыка деп коет, минус деп коет. Мелодия жазба. Минус биз үчүн минус табыш керек, бит деп коет. Ошол битмейкер болуш керек, же болбосо бир битти тапсак, ошого ылайыктуу биз бул бул аябай кайгылуу музыка экен, минус экен, буга биз Көйгөйдү айтыш керек. Кайгылуу болсо менин карындашым турмушка чыгып атат. Ушул карындашыма арнап бир чыгарайын деп туруп, карындашыңа арнап чыгарасың, же болбосо Ошол карындашыңа арнагандан бир окуп бербейсиңби? Азыр аялдардын кандай болду экен дейм да. Рэп түрүндө угайлы. Мисалы ошондой эле азыр бир аздан кийин баарын айтып берейин. Мисалы апага арнап чыгарасың, же болбосо атага, же болбосо дагы бир мигранттарга арнап чыгарасың көптөгөн чыгармалар. Ошол сыяктуу эле көп чыгармалар болот. Угарманыбыз бар экен, алып көрөлү. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кош келипсиз, атыңыз? Рахмат, менин атым Гүлкайыр. Гүлкайыр сизди угуп атат. Добур мырза, Шүгүрбеков продюсер мырза угуп атат. Добур мырза, ошондой эле продюсер, кош келипсиздер Баткен шаарына. Рахмат. Мен Добур мырзага суроо берейин дедим эле. Суроом төмөнкүчө. Сиздин чыгармачылыктарыңызды аябай сыйлайбыз. Ошондой эле аябай маанилүү да. Негизи эле суроо берейин дедим эле, ушул ырларды өзүңүз жазасызбы, авторлору кимдер? Аябай рэп болгону менен конт коюп укса, чындыгында эле ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүнө таасир бере турган ырлар деп мен өзүм эсептейм. Чоң рахмат. Албетте өзүбүз жасабыз. Албетте негизи эле рэп, хип-хоп бул өз жаратуудан башталат. Жана айтып кеткендей эле жүрөгүңдөгү саптарды сен кагаз түрүнө түшүрөсүң. Кагаз үстүнө түшүрүп, ошону элге тартуулап кетесиң. Анан башка жанрда андай эмес. Башка жанрда сөз түрдө мисалы акындарга жаздырсаң болот, а бизде болсо өзүң жасасың. Ошондуктан мен башында азыр көптөгөн ырлар болуп кетти. Мисалы бизде бир ырда эле канча башка жанрдын эле 3-4 ыры камтылган да. Анын баарын эски ырларын сен унутуп коесуң. Жана айтып атпайсың, карындашым деген чыккан ырым. Качан чыккан? Ооба, мисалы билесиң, кайрымасын, бул жагын билесиң. Бирок деген аны сен көп сахнада ырдабай жүрсөң, сөздөрүн толук билбей каласың да. Ушундай болуп калат. Сенде мен азыр байкап турам да, төкмөдөй эле да бул рэп деле мисалы
төкмөнүн эле заманбабы да жаштарга жете турган жолу деп ойлойм да. Ар кандай бөлүнөт. Мында да бөлүнөт. Ушул жерде туруп бир нерсе төгө аласыңбы азыр? Мисалы Баткенге келгенден бери аракет кылса болот. Мисалы бөлүнөт да. Төкмө жана жазма деп. Бизде рэп аткаруучулар көбүнчө биз мисалы жанагыларыбызды жазабыз отуруп алып, жакшылап ойлонуп, жана атакемди да жазып атабыз деп, бирок деген аны кайрадан карап чыгасың. Азыр эле мисалы аракет кылса болот. Келдим. Баткен шаары Салам медиа студиясында бул жерде сиздин улук бүбү эжекебиз менен бирге кыскасы мондай сыяктуу болот да. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Салам эфиринде силердин алдыңарда окуп берем рэп стилинде, өзүмдүн кыргыз тилимде, патриоттук деминде айтам салам. Кыргыз элим боламан, Баткен эли боламан деп туруп, баарыңыздарга айтам салам. Браво. Народ чыккан сөздөрдө мисалы сөз түрдө аябай идеально болбойт. Ооба. Бирок мисалы тамаша түрдө деле бул жерде микрофон, колумда айфон деген сыяктуу. Сизде бийик тон. Азыр сонун кылып жингл жаздырып калабыз студияда. Эфирден сырткары 1 саат алып калабыз деп ойлонуп калдым азыр. Чоң рахмат. Бизде абонентибиз бар, кабыл алып көрөлүк. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Кутман күнүңүз менен, биринчи жазыңыздар менен, майрамыңыздар. Рахмат. Эфирдеги конокторду кош келипсиңер дейин. Чоң рахмат. Суроом бар эле. Атыңыз Аскар мырза болсо керек бизге күн сайын чала. Угарманыңыздар. Биздин активдүү угарман. Сизге чоң рахмат. Сизге ушул саламатынан белегиле бере турган болдук. Ооба, келинчегиме бериш керек. Келинчегиңиз жаныңызда окшойт. Жаныңызда окшойт. Бар да. Добур мырзанын мынабы Куралбек Чокоев мен ырдаган ыры бар да, тура кой кыргызым дегенчи. Эми ушул сөздү кантип ыр жаралып калды эле, бул баягы Гүлзат Мамытбек менен кичине байланышы бардай сезилет да. Ушул кантип жаралып калды эле, ошонун тарыхыны, анан сөзүнү ким Гүлзат Мамытбек жазып бердиби же өздөрү отуруп ойлоп таптыбы, кандай болду азыр ушуну уккум келип атат. Ушул суроого жооп берип койчу. Аябай жакшы суроо. Аскар мырза чоң рахмат. Жоон радио аркылуу угасыз. Жакшы суроо болду. Тур-тура кой деген бул Тур-тура кой кыргызым, тура кой деп. Чын дилиңден аракет кыла кой сен. Тур-тура кой кыргызым, тура кой. Тур, ар бир күнүң майрам, сен ошону билип жүр. Тур, Баткен. Кошулам. Ошо кыскасы бул ырдын жаралып калган себеби биз Курал экөөбүз бир чогуу ырдай турган ырдын идеясын издеп жүргөнбүз. Издеп жүрдүк, сүйлөшүп, кел, сен дагы ойлон, мен да ойлоноюн деп эле жүрдүк. Ошо ар ким өз ишин кылып жүрдү. Анан бир кезде ушул тура кой деген сөз аябай элге популярдуу болуп кетти да, Instagram жакта, бул жакта эле. Анан элдин баары эле мындай басып турса эле турбайсың, тура кой деп эле кыйкырып, Гүлзат Мамытбек аябай тиги жылдыз болуп кетти. Анан биз ошол сөздөн пайдаланып кеттик десек болот. Бир күн эле ушул Курал досум чалып калды. Добур, мен таптым идеяны. Ыр эмне жөнүндө болот деп. Эмне жөнүндө десем, тура кой кыргызым деп жазабыз десе, башында мага таң калыштуу болду да. Кандай болуп калат болду экен ыр түрүндө десең. Макул, анда ага деген аранжировка жаздыралы деп жүргөнбүз. Бир күн анда биз деген бир жумача, 2 жумача унутуп койдук. Бир күн эле мен дагы бир жазам деп Өктөм Сапаровулу агабызга минус жаздырып калдым. Анан кийин жаздырып калып эле биринчи сөзү даяр эмес болчу, жөн эле минус дайын болчу. Анан кийин аны угуп көрүп ойлондум, ушуга жазсак кандай болду экен деп. Анан Курал экөөбүз жолугуп Куралга угуштум. Курал кайырмасын дароо ырдап баштады. Тур-тура кой кыргызым, тура кой деп. О деп экөөбүзгө аябай келишти. Анан кеттик ушуга жазабыз деп туруп, Курал бара калып туруп эле тиги кечинде студиядан өзүнүн үнүн жаздырып туруп мага жөнөттү телефонго. Сон болуп турду деп туруп мен түнү бою сөздөрүн жаздым, өзүмдүн ырдай турган жерим. Эми бул жерде өтө деле маанинин кереги жок, себеп деген сөзүнүн өзүндө деле мындай жеңил сөздөр болуп атпайбы.
Анан кийин сөзүндө эле жеңил сөздөр бат эле жазып коесуң да, баягы маанайды көтөрө турчу эле сөздөр керек экен. Бул жагы алтыным, жүрөгүм, жаным, туура койбо кагылайын, туура койгун тийип чарык керемет абарай деп туруп жазып баштадым. Анан ошондон кийин жазып туруп түн эрте таң атпай барып туруп студияга барып өзүмдүн үнүмдү жаздырып койдум. Жаздырдым, куралга жөнөттүм. Во деди, экөөбүз кайра келдик. Кемчилик жактарын баарын карап туруп анан сөздөрүн үнүбүздү бүтүрүп ырды даяр алып чыгып кеттик. Студиядан алып чыгып кетер менен клипмейкер чакырдык. Клипмейкер 2 күн ичинде клип тартып бересиң. 2 күн ичинде бүт баарын дайындап, сен экөөбүз эмне керектин баарын кагазга жаздык да, курал жарымын алмай болду, мен жарымын алмай болдум. Баарын сүйлөшүп, тигини сүйлөшүп, муну сүйлөшүп, экөөбүз акчаны ортодон бөлүшүп чыгарып туруп, ошол ырдын башынан аягына чейин бир 5 күн ичинде бүттү. Аябай жакшы. Убакыт деп мага эме кылып атышат. Чоң рахмат. Бүгүнкү концерт тууралуу ардактуу радио каармандар, мен ойлойм бүгүнкү концертке барсаңыз, мен азыр эле мына болбогон 10 мүнөттүн ичинде Добурдан ушунчалык позитивдүү, патриоттук сезимдерди алдым. Жазга бул аябай керек, анткени айтат го кышы менен баары уктап турган, анан чын эле жанагы мындай идея жаралса, сөзү туура келсе, бир күндө, 2 күндө эле сонун ушундай ыр даяр болуп калат экен да. Бул аябай жолдуу болуп тур да. Салам медиа жөнүндө деле мисалы отуруп убакыт бөлүнсө жазып деле койсо болот. Эгер аранжировка минус болсо, мисалы мен Нарынга барганда бир жолу Алмаз радио жөнүндө ошондо да жазганбыз да, кыска кылып. Азыр студияда жазабыз. Үн жазуучулар сен чыдамсыздык менен күтүп атышат, мага ымдап. Эркин микрофон, Эрлан. Эрлан байке. Эрлан, Добур. Эрлан уктабай, тура кой. Чарчап келгенге. Жакшы. Уктабай эле жатасыз. Уктабай эле. Эркин микрофон, Эрлан. Дагы кимдер буйрса алдыда дагы кандай жылдыздарды алып келесиң Баткенге? Кудай буйрса эми бул ишибизди аяктап алсак, анан кийин дагы буйрса жолугушабыз. Бүгүн ушу Баткен шаарына баардык апаларыбыздын, айымдардын баардык жаз майрамы менен куттуктап, бүгүн саат 6-да 7-те күтөбүз. Баарыңыздарды ушу Салам радиосуна да чоң рахмат. Ушундай сиздер менен чоң иштешип, биздин рекламаларды кетирип, жакшы жардамдарды берип келесиз эже. Бар болуңуз, оорубаңыз. Сиздер менен ар дайым иштешебиз бүгүнкү майрамыңыздар менен. Рахмат, сага рахмат. Эң эле кыйын өзү уюштуруучунун иши да. Ооба да айттыңыз. Добур, Эркин микрофон. Арманың, арыз мұңың, кубанычың, биздин слоган баарын айт. Салам радиосу баарын айт, сүйүңдү айт, кубанычыңды айт, проблемаң айт, баарын айт. Көйгөйүң болсо айт деп коюңуз. Көйгөйүң болсо аябай сонун. Салам медиа сайт бар деп коюңуз. Кыскасы эмне, оорубаңыз эжеке. Жалпы жамаатыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Оорубаңыз, солубаңыз. Жаз майрамыңар менен мына марттын 1-күнү эле сиздер менен жүзмө-жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Буйруса кечинде концерт эң мыкты деңгээлде болот деген ишеничтемин. Анан кечинде да күтөбүз жалпыңыздарды, жалпы угармандарды, Салам медианын угармандарын күтүп, жалпыңыздарга чын жүрөктөн чын ден соолугуңуз, өмүр бакыт таалайт, түбөлүк жарык маанай түгөңүз бакыт таалай, жаркын тилек, жалтанбас жүрөк темирдей ден соолук каалайбыз. Жаз майрамыңыздар менен сизге рахмат. Мына сага чоң рахмат, Добур Шүгүрбек мырза. Дагы бир жазыңыздар менен ардактуу радио каармандар, Салам радиосуна алыстабаңыздар. Саламыңыз түз болсун. Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз.